Саламатсызбы, Жанар Кубанычбекович. Мен Ош шаарынын Черемушка мырза менен Бакыт мырза ушул жарандар сүйлөп атканда микрофонду жакшына кылып оңдоп берип турсаңар, чтобы башка адамдар дагы, жетекчилер дагы суроосун, талабын, сунушун уга тургандай болсун. Саламатсызбы, Жанар Кубанычбекович. Мен Ош шаарындагы Черемушка кичи районундагы Урецкий 4-чү дарегинин жашоочусумун. Урецкий 4-чү домдун жашоочусумун. Ал негизи биз жашап жаткан жер жатакана. Абалы талапка жооп берилбейт. Буга чейин дагы сизге чейинки мэрлерге дагы жеткен. Бул 1964 жылдары курулган дом деп жатакана деп эсептелинет. Ал жакта газ жок, отопление жок. Биз ал жерден жатаканадан комната алып жатканда бул жерге жаңы дом түшөт дегенде ошол илгери үмүт менен алганбыз. Ал жакта 4-чү жана 6-чы эки бири-бирин караган жатакана бар да, мурун ал мамлекеттин карамагында болгон имарат болгон, ЖЭКтин общежитиясы болгон, билесиздер баарыңыздар. Бул маселе сиздерге буга чейин жеткен. Дагы бир жолу сизден суранам жана өтүнөм, жашоочуларынын атынан өзүңүз барып, жатакананын абалын көрүп, 4-чү этаждагы бир карыштан болуп кеткен жаракаларды көрүп, мисалы 4 балдан ашык жер титирөө болсо, ал элдин жашоочуларынын коопсуздугун ким мисалы эмеге алат да, ошону өзүңүз көзөмөлүңүзгө алууңузду суранам. 100 жашоочудан ашык жашоочу бар. Ошону биздин жанагы ипотекалык ишкана менен чогуу жаңы үй курса кандай? Ошо биз макулбуз. Ал 2014 жылдары жеке жака чечилип кетип, азыр элдин колуна өткөн. Бирок 90% гана өткөн, Жанар мырза. 10% дагы эле жеке жактарда. Мисалы 100 алар менен сүйлөшөбүз да. Тиги сиздин артыңызда МИПтин жетекчиси Нурсултан турат. Нурсултан менен контакттарды алышып сүйлөшкүлө. Сиз барып көрүп бересизби? Мен ошо сөзсүз барып кетем. Күнүн жана саатын такташайлы. Жок, туруп туруңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $5000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, иненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Мырза, жок, Жанар мырза, мен дагы убакыт таап жумуштан суранып келгенмин бул маселе боюнча. Бүгүн саат 7'de барсак болобу? Кечинде? Бүгүн кечинде 7'de барабыз. Күтөм. Болду. Сүйлөштүк. Рахмат. Биринчи микрофон. Ассаламу алейкум уул кыздарым, айнанайымдар, ден соолугуңар жакшы болсун тургундары. Жанар балам, куш келипсиң оштукко мээр болуп, иште балам. Биринчи уш сен ден соолугуңду сурап, сенин агаң Бекмамет Осмонов менен Насирдин Исанов камчы менен Ташиевде дос болгон, ошонун туугандарысың, ошондой кылып иштегин балам. Менин суроом айнанайын. 85ке чыктым. Кадамжай остановкасынын жанында 195 197 жерде немебиз бар, балдар ойночу илгерки сайыс малындагы площадкабыз начар, барып көр, кичинекана жер. Бир келип баласын алып чыгып ойнотуп, баскан баласына. Ошол болсо баласы
Ушул мени суроом, ушуну оңдоп берсең айланып кетейин. Эжеке рахмат. Эже, апа, эми ушул жашыңызда келип атайын чогулушка келип болгону бир балдар аянтчасын сурап атасыз. Мен азыр вице-мэрге айттым, жасап беребиз. Эже, тез арада баштайбыз. Мына вице-мэрге айттык, тез арада баштайбыз эже, болду. Кыжылат болбой отура бериң, болду. Түшүндүм эже, Насир Нисановдун классташы болосузбу? Анда аябай жакшы балдар аянтчасын жасап беребиз. Эң сапаттуу жакшы кылып. Эне рахмат. Болду, түшүндүм эже. Чоң рахмат. Сөзсүз жасап беребиз. Анда урматтуу шаар тургундары, мына экинчи микрофон тарап кичине тынчсызданып алсаңыздар, кезек баарыбызга жетет. Эми болгону бир гана саат болду. Экинчи микрофон баштай бериңиз. Жанар Кубанычбекович, мен 218 кварталдын жашоочусумун. 2023 жылы ошол жерден